Аксыда сыртка ташталган ымыркайды иттер тиштегилеп кетишти. Энеси изделип жатат. Аксы районунда жаңы төрөлгөн ымыркайдын жансыз денесин иттер тиштегилеп салышкан. Бул тууралуу аймакта кабарчыга райондун Үч Коргон айыл аймагынан Кум айылынын башчысы Абдимитал Момунов билдирди. Анын айтымында ушул тапта баланы сыртка таштап кеткен эне изделүүдө. Окуя 10-марттын таңында болгон. Айылдагы эч ким жашабаган үйдүн короосуна белгисиз бирөө ымыркайды таштап кетип калган. Анын колдорун күчүктөр тиштегилеп салыптыр. Баланы ошол жердеги тургун байкап калып, мени элдерди чакырды. Окуя болгон жерге милиция тез жардамды чакырдык. Бирок аракетибизден майнап чыккан жок. Жаңы төрөлгөн ымыркай өлүп калган экен. Баланын жансыз денесин Кербен шаарынан келген эксперттер алып кетишти. Биз милицияга арыз менен кайрылдык. Кечээден тарта милиция айыл өкмөттөн куралган комиссия жана ак халатчандар менен бирге айылдагы үйлөрдү кыдырып, баланын энесин издеп жатабыз. Ушундай эле издөө бүгүн да уланат, деди айыл башчы Момунов. Мындан сырткары ал ушундай эле окуя мындан 20 жыл мурда катталганын, анда да бир эне төрөгөндөн кийин баласын сууга агызып салганын кошумчалады. Кум айылында 6000 чукул эл жашайт. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы бул окуяны ырастап, буларды билдирди. 2021-жылдын 10-март күнү Аксы районунун ички иштер башкармалыгына 102 номуру аркылуу Аксы районунун Үч Коргон айыл аймагына караштуу Кум айылынын тургуну ошол эле айылда эч ким жашабаган үйдүн короосунда ымыркайдын жансыз денеси табылгандыгын кабарлаган. Окуя болгон жерге тергөө ыкчам тобу чыгып, кароо жүргүзүлүп, эркек баланын жансыз денеси жалаңач, бети жана колдору жарым-жартылай тытылган абалда табылган. Бул факты Аксы райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине табылган өлүк болуп катталып, тиешелүү экспертизалар дайындалган. Учурда окуя боюнча текшерүү иштери жүрүп жатат. Булак турмуш KG.